незаконный эмелер улар курулганда көбү балкондордун эмеси домдордон чыгып кеткен, кээбилер камок куруп алган, кээбилер мындай торговый точкалар куруп алган. Бул боюнча биз Жасур Махмудович сизге кайрылдык, архитектурага кайрылдык, буга чейин да кайрылдык. Бирок бунун ичинен 35 объектинин эң орчондусу мен айтып коюшум керек. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр билесиздер, Манас эстелиги менен мына Нурматов көчөсүндө фонтандын астында 426 диаметрлүү эскилиги жеткен 50 жылдан ашык эксплуатацияланган газ түтүгү турат. Эгерде ошол жерде бир авариялык абал пайда болсо, бул жерде шаардын жарымында газсыз калат. Мен ошо мэрияга өкүлдөрүнө Жасур Махмудович кече кат менен кайрылсам, биз демонтаж кылабыз деп жооп беришибиздер да. Кандай демонтаж кыласыздар бул эстеликти? Мен түшүнбөйм. Бул ошо переченде бар болчу. Мен бул комиссия түзүп, неге ошол убакта архитектура кызматкерлери макулдашуусуз, бул жерде мындай бир эле газ маселеси эмес, көп нерселер бузулган. Ошондо бир карап, иликтеп жооп берип койсоңуздар бизге. Себеби дегенде азыр дагы бир айттым, бир канча ал жерден башка жерлерден мында утечкалар чыгып атат, жана газдын эскилигине байланыштуу. Эгер дагы бир ошол жерден чыгып калса, шаардын газсыз калат, ошо эки мен объекттин кесепетинен. Ошого бир тиешелүү органдар неге архитектура ошол убакта ошол халаттын отношения менен макулдашылбайт? Ошо боюнча бир иш-чара жүргүзүп, анан жооп берип койсоңуздар. Анан экинчи, муну мен да вакытыңыз бүттү. 10 секунд. Мына суу боюнча Дөлөтбек Курманбекович жана айтып кетти. Биз өткөн комиссия менен жеринде караганбыз, вице-мэр менен. Ошол жерден жанагы 7-8 карьердин ээлери менен Сонунбек мырза иш алып барыш керек. Вакытыңыз бүттү. Урматтуу депутат, вакытыңыз бүттү. Жетип так коеюн, эми суу боюнча болуп атат. Жок, ошол боюнча сиз вице-мэр жооп берип койсоңуз, сиздин вакытыңыз бүттү. Ошо түшүнүктүү болду да боюнчачы. Буну мында өкмөттүк деңгээлде облустун эмеси менен жанагы карьерлерди жаптырып рекультивация кылдырыш керек да дегенче. Жооп берип койсоңуз, вице-мэр. Кайрылды. Губернатор алайтты, ошо мыйзамсыз жаптырып дегендеги маалымат боюнча. Бирок бирөө иштеп атат. Ал боюнча каминге дагы Алмаз Ишембекович бардырып, видеону сиздер барган сүрөттөрдү коюп берди. Жакында ушул боюнча келишкен комиссия түздү. Жерде барып туруп, такыр жабуу маселеси, ошо баягы турбаны чечпейсиз. Сиз өзүңөрдү бул маселе. Мен суроом Гарунов, мэрия, анан прокуратура. Вакытын өчүп турасыздар. Вакытты топтор. Үчөө барбы? Прокуратура, анан мэрия. Гарунова, бүгүн канча бала бакча жеке менчикке өтүп кеткен? Бізде негізгісі 35 бала бақша өтіп кеткен шағын бойынша. Мэрияга 44 бала бақша өткен біз прокуратураға жұмыс бергенбіз бойынша. Прокуратураға. Вот прокурор. Кыргыз Республикасынын президентинин 91 жылдын 13 февралында алынған. Ал указда социалдык объекттер менчикке берилбейт деп турат. Бүгүн мэрия берсе, УМС берсе, анын суроо өтексе керек. Доо коюу менен. Бизде Эрсегайевич уақытта тұрсаңар, уақытты өткізіп прокуратура, Эрсегайевич, біз бүгін біліп атабыз, қанша бала бақша кеткендігін. Біз доо коюунга бизден мүмкүнчүлүк барбы? Саламатсыздарбы? Ошо прокуратурасынан жүрүп. Бул боюнча бизде прокуратурада эң приоритеттүү багыттардын бири социалдык объекттерди мамлекетке кайтаруу, элдин керектүү жайларына пайдалануу. Бүгүнкү күндө ошо көрүп атасыздар, бүт советтер мурда Советтер Союзунда тартканда, мечкеси атканда жеке менчикке өтүп кеткен. Сиз айткандай чындыгында Кыргыз Республикасынын президентинин 92 жылда жарлыктары бар. Социалдык объекттер жеке менчикке сатылбасын, өз убактында иштесиндер. Бирок тилге каршы булар боюнча берилип кеткен. Бул боюнча биз жыл сайын, даже квартал сайын отчеттөрдү берип, доораздарды берип, прокуратура. Мен мындай айтканда, прокуратура доораздарды берет, бирок доораздарды бергенден кийин алар жеке жактарга сатылып, жеке жактар
коммерциялык багытта иштеп, алар соттор менен сүйлөшүү жолу менен аларды биз жеңилген факторлор көп. Почти барлыгын жеңилгенбиз. Бул боюнча биз жакында сүйлөшүү жолдорун баш прокуратура менен жүргүзүп, сиздердин именно Кыргыз Республикасынын атайын Ош шаардык кеңешинин регламент бекитүү жөнүндө токтолуу бар экен. Ошол токтолдун 18-биринчи пунктунда сиздерде конкрет көргөзүлүп да. Ошол жерде уруксат берсеңиздер, мен сиздерге окуп берип коеюн. Ош шаардык кеңешинин ошол жана айткан регламент бекитүү жөнүндө токтолуунун 18-2 пунктунда депутаттар шаардык кеңешинин анын туруктуу комиссиялары сотко кайрылып дейт, кеңешке баш ийген аймакта жашаган жарандардын укуктарын мыйзамдын талаптары жана ошондой эле шаардык кеңешинин ыйгарым укуктарын бузган шаардын мэриясынын ишканаларын, мекемелердин, бирикмелердин, уюмдардын актыларын жаргысы деп эсептөө жөнүндө талап коюуга акылуу деп көрсөтүлгөндүктөн сиздер бул боюнча көрөлөм именно шаардын азыркы депутаттар айтып атат, азыр бир депутат туруп калды, биз элге кызмат кылып город кеңешинин кадырын элге көргөзүш керек деп атат. Именно ушул иш боюнча көргөзсөңүз өтө жакшы болот. Жөнөкөй сөз менен эмес, именно бир мектепте 50-тен 60 бала окуп атат, бир класста. Депутаттар бүт барлык социалдык объекттерге менчикке келип калган. Буактарды келтирип бүт барып кайтарсаңыздар, мен ойлойм, ар бир тарта баста бул Кыргызстанда единственный биз Ош көтөрүп атабыз. Мен ачык айтайын, бул боюнча генералдык прокуратура именно начальник управления менен сүйлөшүп, бүт барлык жерде жегип калат. Мисалы үчүн мэрия 90 жылдан бери билет, прокуратура билет, мисалы үчүн сотторго барат. Аны болсо гражданский кодекстин 221 статьясында турат. Эскерip өлөтү жайытпайт деп. А город кеңеш бул боюнча өмүр бою сотко кайрылган эмес, бул иш боюнча иш көтөргөн эмес. Бул жерде муниципалдык ишкана бар, мына мэриянын. И мэрия, и прокуратура ишке келген да. А бүгүнкү күндө элдин атынан мыйзамдай көргөзүп бир ушуну алып чыгып, кайтарып, элге кичине иштер койсоңуздар, мен ойлойм эң жакшы болот эле. Бул боюнча биз төлөбөгөн атына сунуш келтирдик. Именно Көкү бийдеги бир депутат бар экен, 2 гектар 40 сотиктин ичинде жайгашкан, 60 канча жылдан бери иштеп келе жаткан экен, 93-жылы жана Советтер Союзу талкап, менчиктештирилгенде менчикке кетип калды. Бүгүнкү күндө Көкү бийде кайерге жолшорлансак, Көкү бийдеги элдер ушул боюнча көтөрүп атат. Мен баламды чоңкуттум эле, баламды алып келип ушул жерде чоңойт эле, бирок бүгүнкү күндө мен мына Кембетолго неме западныйга депутаттар алып келип берип атам. Bir adam geçke ошол адамга жаш бала айланып атат турат. Ошол территорияны социалдык объектин кайтарып берсек жакшы болот. Биз ошол нерсеге каршы укугубуз бар экен, урматтуу депутаттар. Элдин арызынын негизинде толук сотко кайрылып, элдин бузуусун үчүн күрөшсөк болот экен. Рахмат. Анан кийинки Ош шаардык мэриясына Жасымакул сизге болсо керек. Бакинская көчөсү боюнча эме маалыматыңыз барбы жерлер боюнча? Бакинский көчө боюнча бизге ошол жерде 2 этажный дом бар, 2 этажный. Ошол домду жашоочулар келип, ошо деңгээлегибизди бузуу деп коет. Придомовой земельный участканы алып неткениши. Анан биз комиссионный архитектура болсо регистр, УМС баарыбыз бар. Ошол жерде мыйзамсыз бир курулуш бар экен, аны бузду. Анан по факту карасак, тегерегинде жерлери уже өтүп кеткен. Кара суудун жерлери бар экен. Ошого биз по факту чыгарып беребиз деп ошол иштер болуп атат. Бирок азыр алар только через органдар бериш керек. Түшүнүктүү. Урматтуу прокуратура. Но Бакинская көчөдө биздин 42 сот иштер бар. Элдин аябай аябай каттары жашаган. Ошолордо 42 сотик жерди бирөөлөр жеке менчик алып алышкан. Ошол боюнча мен стегранын негизинде кылмыш ишини РУПга каттап, ошол үстүнө чара көрүлсө сурмабыз. Бул боюнча кылмыш козголгон, тергөө иштери ички иштер башкармалык тарабынан жүрүп атат. Бул боюнча азыр куттап калса бизде тергөө иштери, тергөөчү орган өттү бизге, тергөө орган түзгөн. Буну азыр эске алабыз, барып именно милициядан бул делону өзүнө алып, биз тергөөчүлөр аркылуу тездетип, укуктук баа берип точка коебуз. Рахмат, прокуратурага дагы. Но жапалакта статик бар. Өткөндө мен көтөргөндө стеграмага жазылган болчу. Ошонун ахуалы эмне болду? Жапалакта статикти бүтүрүшүбүз керек да.
акчалар бөлүнүп берилген. Эрбол аталган жыйынтыгы эмне болду? Бул боюнча сиз айткан туура бизге материал келип түшкөн. Бул материалды биз жанагы кылмыштардын каттоо бирдик реестринде каттап, ал эми болсо сиз дагы билесиз, бардык нерсе бардык заключение негизинде, протокол негизинде жүрөт. Ошончо миллион акча бөлүнүп, акча каяка кетти, курулушка кеттиби же өзү кызыкчылыгына иштетип жиберди деген ой пайда болуп бизде. Биз экспертизаны назар жеткенбиз. Экспертизанын корутуусу чыкты, корутуусунда жанагы бөлүнгөн акчанын бардыгы ошол курулуш иштерине кетти деп берди. Ал эми болсо элге бүтүп деген маселе болуп атат. Маселе тендер өткөндө арзан болгон, кийин жанагы сурай материалдар көтөрүлүп кетпеди. Ошондуктан акча жетпей атат. Биз кошумча акча сурап атабыз деп ушул сөз көтөрүп атышат. Бул боюнча биз атайын экспертизанын корутуусуна таянып туруп айтып атабыз. Бул оценка берилди сиздин айткан сөзүңүз боюнча. Суицид боюнча ар бир суицид болгондо же болоордун алдында эле биз укуктук баа беребиз. Ал эми болсо биринчисинде дагы, ал экинчисинде дагы укуктук баа берип атабыз. Ал жерде жанагы люктарды, крышалардын немелерин, лифттерди, бүт жанагы үйгө керектүү жарактарды жабуу кароо Кыргыз Республикасынын Бузулар кодексинин 110-111 статьяларында турат. Ал статьяларды эгер өз билемдик менен башка адамдар пайдаланса, ачып койсо, колдонгон болсо, ага кийимчилер салат деген жерди карап да, ал именно 462 статьясында жергиликтүү өз алдынча башкаруу маптарга жүктөлгөн. Бул боюнча биз кече мэрияга представление бергенбиз. Представление бергенден кийин дагы жабылбай атат жана кеткен люктар. Ошондо айынан учуп кетти деп туруп кече жакында менин катышуусунда карап, бүт жергиликтүү мамлекеттик администрацияга баш ийген кызматкерлер кароосунда карап, ошол маптарга, ошол айтылгандан кийин да аткарылган жооптук кызматкерлерге тартиптик чара жагы көрүү жагы каралат. Ал эми болсо ошол жерде дагы бир пункт бар экен, ушуну белгилеп кетип коеюн. Кыргыз Республикасынын Балдар кодексинин 29 статьясынын 2-пунктунда турат. Не деп турат? Ал жерде именно жаш жетилик балдардын укугун коргоо боюнча атайын жоболорду жергиликтүү мамлекеттик администрация бекитип берет дейт. Значит, мен ошол жерде вопрос бердим. Жергиликтүү мамлекеттик администрацияга жобо иштелип чыкканбы? Иштелип чыккан эмес. Ошол жерде сразу немени чыкардык, оборонага ошол жерде биз айттык, и протоколдордо жазылды. Балдардын укугун иштелип коргоо боюнча атайын билим берүүлөрдү, атайын ошол суицидтерди, ошол жерде эми талаш тартыш болуп атат да, сен аткара, мен аткара деп. Атайын бир жобо иштелип чыгып шаардын ичинде балдардын укугун коргоонча. Ушуну сиздер бекитип берсеңиздер, ар бир службанын өзүнүн функцияларын бекитип, жана неме боюнча жоболорду. Биз өзү Гаринодо билим берүү башкармалыгында тарбиялык иштер боюнча план иштелип чыккан. Ошол комплекстик план, ошол пландын негизинде иш жүргүзөбүз. Анан кийин жана биринчи суицидтен кийин дагы тереңирээк иш планыбызды карап чыктык. Мектептин директору бардык мектептерге, главный мектептин директору эмес, бардык мектептерге, кийин директорго кайрадан ательдердин конференциясын, ательдердин кеңешмелерин өткөргөнгө буйрук бергенбиз. Негизгиси ал Соответственно, в отношении этого директора какое дисциплинарное взыскание вы применили? Ал директорга биз сөгүш жарыяладык. Вы считаете это достаточно? Она имеет вообще моральное право оставаться директором? У нее две смерти, и ребенок в больнице. Куркарайым, сиз туура айтып атасыз, бирок биз бир нерсени эске алышыбыз керек да. 24 сааттын арасында 6 саатта бала мектепте болот. Биз ал баланы тарбиялайбыз, биз баланы окутабыз. Бирок мектептен сырткары биз ал балага жооп бербейбиз. Бул менен, конечно, мен айтпай атам, что биз күнөөбүз жок деп. Бул жерде биздин да күнөөбүз бар, мугалимдердики да бар, ата-эненин да бар, коңшулуктун да күнөөсү бар. Ошол жерде мен айтканым, люкты издеп жанагы кыздар жүргөндө жарандарды эле силер бул жерде эмне кылып атасыңар деген суроо болгондо, булар жаш балдар да, булар сразу качып кетиши мүмкүн эле. Ал эле эмес, мурдагы биздин балагызды бычактап койгондо деле, ал баланы бычактап, анан кийин тээп атканда деле ошол жердеги бардык коңшулук карап өтүп кетип аткан. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде ата-энелерге түшүндүрүү иштерди биз жүргүзүп атабыз. Коомчулукка да, ата-энелердин жанакы жыйындарына биз соцпедагогторду, ЭДМдин сотрудниктерин, укук коргоо институттарынын сотрудниктерин, анан кийин жогорку окуу жайларында психологторду привлекать этип атабыз. Жанагы башка мектептерден айырмалуу бул мектепте өздөрүнүн акчасына булар психолог менен иштеген. Ошол эле бала менен кыз менен иштеген эмес, кыздын ата-энеси менен да иштеген.
кыздын ата-энесине көп жолу предупреждение болгон. Жанагы кыздын жүрүм турумун полностью соцпедагогтарга, директордорго баардыгы под наблюдение болгон ошол кызыбызчы. Бирок эми ошого карабастан ушундай болсо, мен ойлоймун, биздин колубуздан келишинче биз аракетти кылдык. Бирок бул менен эле чектелбейт, ошон үчүн мен айтып атам, бул жерде ата-эне өзүнө кандайдыр бир жоопкерчиликти алыш керек. Рахман. Венера Камишевна, вы на 7-й день после смерти второго ребенка проводите межведомственную комиссию. Почему это 7 дней нужно было ждать, чтобы провести, собраться и провести, отреагировать на этот вопрос? Карамарна, эми барыңыздар билесиздер, суицид бул татаал, коомдо көп кырдуу көрүнүштүү. Бул жерде бул суицид болгондо эле 23-ндө болот, биринчи суицид. Мен 24-ндө сизге мен туура эмес маалымат кеткенбу. 24-ндө өткөргөнбүз. Акчам штатты мен чогултуп, андан сырткары мэрдин жетекчилигинде да, аппараттык кеңешинде да маптарга эскертилген. Анан эми бул жерде күнөөлөрдү издегенде биринчи кезектен азыр мен маптарда дагы эл менен жолугушуу жана биздин президентибиздин жардыгы боюнча иш алып барып атамын. Ошол жерде дагы азыр ата-энелерге кайрылуулар жасап атам да, урматтуу ата-энелер, билесиздер, азыр биздин 25 кылымдын балдары бир аз цифровизация өнүккөнүнө жараша интернет бар, башка дагы бир сайттар бар, ушул балдарыбызды бузган телефон менен алаксып, ушул балдар тилекке каршы ушул коомдо терс нерселерди алып атышат да. Анан бул боюнча биз мэрия тарабынан бүт өзүбүздүн тиешелүү иштерди жасап атабыз. Прокуратура берген сунуштарга реакция жасап, ал боюнча да жыйындарды өткөрдүк, тапшырмалар берилди. Мэрия тарабынан мына облздравка, Минздравка дагы каттарды жиберди. Мен психологдорду, психотерапевттерди ушул азыр бул мектепте бир эле бул мектеп эмес, жалпы мектептер боюнча медициналык кароолордо өткөрүп бериңиздер. Дагы канча бала ушундай рискте турат. Негизинен мен сунуштап азыр биз өзүбүз сунушубузду берип атабыз. Ар бир мектепке негизинен психолог, соцпедагог, медик сөзсүз түрдө керек. Ахмат, Венера Камишевна, вы знаете, да, что ребенок, который второй в реанимации лежит, у них очень тяжелое материальное положение. Я считаю, что с мэрией нужно какую-то помощь оказать этому ребенку. И я еще хочу у вас узнать по играм в соцсетях. Я ночью, например, сидела в телеграм-канале и нашла 30 открытых игр, куда можно зарегистрироваться и играть в эти игры смерти. Вот я считаю, что мы совместно с сотрудниками милиции должны вот этот вопрос тоже рассмотреть. У меня следующий вопрос. Марс Саныч, в мэрию обращалась директор 21-й школы Челисан Юсуповна. В школе Пушкина туалет находится в аварийном состоянии. Реакции почему-то не было. Обязательно, чтобы ребенок какой-нибудь упал в этот туалет, и потом только мог бы реагировать. Надо, наверное, просмотреть этот вопрос. Хорошо, я даст не в курсе, обязательно. Спасибо. Сонбек. Жапалак айылдык аймактык баштар маалыматынын тургундары бүгүнкү күнчө таза суу менен камсыз болбой, Ош Аралган каналынан суу ичкиле. Ал каналына салып бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Ал жерде азыркы учурда кээ жаныбарлардын өлүктөрү мындай тоонтуп койгон суулар алып келет. Ошону айынан бүгүнкү күндө биздин аймактык башкарманын тургундарында көптөгөн орун түрлөрү пайда болду. Ошол боюнча мэрия тарабынан кандай иштер жүрүп жатканы жөнүндө маалымат берип койгон. Анан 25 секунддук видео tasma taqdimini o'zim hech nima ko'rib o'shanda mana yerga ko'rsatib qo'ysangiz so'ranish rahmat. Тек газга емес, мен өзімкін канализация қоштым да башқа. Қандай случае
Koçuluk kabul kılın. Tanış olduk kazasının haksız oluruz. Ayının soğuğuna karşı doğru hareketsiz düşünceler tarzı Respublikası Kızılıkları 37 milyon adresine gelişim tüzülü birinci etapı bu 37 milyon kaset restoranından alınan Orkey ayında su tutukları tüzülü. İkinci etabına bu Orkey ayında Ini kutup iki rezervasyonlardan ananları jet ayında sularına karşı oldu. Ayrıca usul birinci kapı işçilerden bu dönem bu iki ayın içinde birinci etap. Büro aktif edişerek bu işlemden Japalıların sularına karşı oldu. Onun için ikinci etapta iş karşılaştı. Şu toyluğun kaçan bitiyor? Sol boyunca muamele verip koysanız da iyi. Akşam aracı seçilse aldıcı iş yaparız. Projektler işçilerden usul onun için olarak yayınlara bir hektar yerde transformasyon yapıyoruz. O transformasyon yapıyorlarının doğru işleri başladı. Giyik sıramda erkeklerin gerekçesine mümkün mü? Taşlandılar, taşlagan boyunca bazı nege жазanlar pullar salı boyunca Mustafa Mekşik'in başkanlığı bergen eкен. Jana neler boyunca. Hazır ошол кылсаларды акыран беришет. Алып жатат го. Бул боюнча мен жетекчиликке билдирейин, анан сизге өзүңүзгө кишилер кат үстүндө билдирип беребиз. Siz bana bildirmeyin, sizler ellerge bildirinizler. Bugün günde eller üzere çıdağa kaldı. Bundan 5 yıl burun el kötörlük bir neçe kılmış işler bozulmamış o tazasını bulmaganlar boyunca. Nasıl? Bildirip verебiz. Oldu. Şu boyunca Sayınkan'ı başlayacak yılları diye gözüm ödekleri küçük ayet oradan onun aslında ilgili olacaklar Ben çok verip durayım ama. Bu boyunca özgürlük bugün de bir neçe yol olmuş oldu. Pakistan'da çalışmaya çıktım. İkinci hafta birlikte sonuç kullanımız. Mazara Tuvay degen ayarına gelmiş oldu. Özürlüğünü bir yaşını böyle yerlerde Tuva olacak. Hazır yemeğe Zenekoz'dan Otakar Güley güçlü sularda oynuyor. Nişanlar oldu. Hazır şu momentde yani bunun aslında ilgili olacak gece arız bir geliş Bu İTÜ'nde taşlap etken Emel Tasak'ta ve Karayipçi'nin sizge çalakta süleşiyorsun. Aksan oturdu, sizge yazalım. Gospođo Hakijevde, indeksa programı. To su cevap verilmiyor. İstur Batı'da kısmat geldi. Bunu biz aslında canımız bir talpon hareket kılaydı. Aslında. Eğer çıkmasa hazır bir atın görüp değerli. Size canım bozu katlama material da atmayı kulağımız sıra atın görüp gideriz. Kaldırak tutmuyoruz. Aslında ne büyük bir yatan. O şarda bir son sarıcansız diye başkasına getirip olmaz hukuk vardı. Veririz. Ben o şartına yatıp bezatlarınca meyler büdjetten akça getirmeyi değer bezatlarını kaytarıp değer meselelerini жақсы işte bir meselelerini sunamak kap cüre tutağız. Biz sizlerle bilen aytılmayın mı? Kolko işlikte değerimiz. Biz sizlere gününü koyma olmasında şu meselenin meydan dengelisinde meydan özünde çeşit bu defa giyikki demege eskert olsun sizlerge en turu meseleklerden birisi olsun. Men жооп берип коеюнчу депутаттардын ушул маселе боюнча бул Жамал кызы Айсулуу өзү айткандай эл менен жолугушууда өзүнүн маселесин билдирген. Ал жерде бардык жетекчилер инсандарда мэр өзүнүн каршысында. Ал жактан мэр айткан жеке кабыл алууга келгенсе жеке кабыл алууга келген. Бул жеке мен да жол болгон ошол жерде биз кабыл алып арызын угуп арызын алып мен өзүм ошол тапшырма берип саламаттык сактоо тармагына тапшырма берип санкт-петербургтар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жарандарды жарандарды кайрыларын кароо жөнүндө мыйзамдын чегинде биз бүт өзүбүзгө тиешелүү иш чараларды жүргүзүп бул операция өлчөмдөгү эме керек каражат керек ошондуктан
Bizde bilesizler medyada андай каражат азыр жок. Ошого карабасак, Президент фонддон ушу баласын бул эми майыптык эмес, жугушлор эмес, бул эми генетикалык өзгөчөлүк менен төрөлгөн бала. Биз ошо 5 миң сом өзүбүздүн чегибизге берген акчабызды максимал жардам кылып көрсөттүк. Ал эми көп өлчөмдөгү акча каражатын атайын бир өзгө катар кайрымдуулук фондуна кайрылуу жасап, кат жолдогонбуз. Ал жактан текшерүү жолу келсе анан беребиз. Ал эми булай мен билбейм кандай бир өзүнүн ушундай көрүнүш кылбай атат. Мага түйөнгө келген эмес бул жеке. Анан ал жерде турат деп ар бир айткан маалыматты бул чын кажетпайт. Туура маселе Шакирова көчөсүндө саны өтө көбөйүп кетти бүгүнкү күндө. Азыркы убакта так санын мен тактап берем сизге. Чындыгында архитектура органы биз көзөмөлдөөчү орган эмеспиз. Биз уруксат берүүчү органбыз. Биз ошол жумуштар башталгандан баштап эле биз шаардын баягы кызыкчылыгы үчүн тез арада ичинде чара көрүү үчүн газеттерди өткөрүү функциясы бар бизде. Маалымат берүү боюнча. Чара көрүшкө бизге функциябыз жок. Бирок көбөйүп кетти чындыгында туура айтасыз. Ошон бир тартипке келтирип жолду бошотуп койдубу? Мисалы, мына былтыры ал жолду бүтүрбөйсүздөр. Кафелер үчүн салып беришиптир да. Угуду барбы? ПМ барбы? Патрульный милиция шаардыкта. ПМ жокпу? Ал жерге ПМдын сунушу менен запрещающий знактарды коюп бергенбиз. Алар толук иштеш керек. Биз ошол гана карап айткан жерине коюп берип атабыз. Бул эми чынында эле өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ал көчөдөн өтүп болбой атат. 7 метрди 14 метрге чейин келген баары деле ошол жерге барып эле баардыгы объектке барат, ужинге барат, каалаганда кээде экинчи катарда коюп атат. Биз ал жөнүндө ПМдын да эмесине сунуш бердик. Анда баягы эвакуаторду да коюп бердик. Эми иштеш керек болуп турат ал. Иштеш керек туура айтасыз. Бирок архитектура документтерди берип атканда сөз турда автопаркинг дегенди караш керек эле да. Ошону карап жолго салып койсоңдар автотурдар азаят. Азыр көрүп атасыз, Семейный кафенин жанында кайра кафе салып атат. Ошонун ордуна автопаркинг 2 этаж кылып салса, ошол жерде кичине жол бошоп калат эле. Ошол эле нерсе бул Курманидатка көчөсүндөгү Шайыт Төбө базарыбыз. Ал жерде ошондой эле көйгөй. Өткөндө биз барып, комиссия менен барып бир кыдыр көрүп келдик да. Жолго чыгып алган тротуарга соода кылып. Тротуарды эмне атайын ошо кафелерге салып бергенсиздерби? Кафелерге соода кылуучу түйүндөргө салып бергенсиздерби тротуарды? Ошону порядкка келтирбейлиби? Давай бир комиссия түзөлдү дагы, мына прокурор турат, прокуратурадан вице-мэр болот. Мына сиздер УГД, архитектура, газ баарыбыз чыгалы дагы, мына коммуналдык ишканаларды алып чыгайлы. Кимдин документ жок болсо, 10 секунд кошуп коесуздар. Кимдин документтер жок болсо, суусун, светтин кыркып чыгайлы. Макул. Ошого комиссияга сунуш берейин, урматтуу төрага. Ошону кошуп коесуз. Мына жасырмак. Сиз да жан жатып койсоңуздар. Сиз да жооп берип койсоңуз. Так, урматтуу депутаттар, эң туура маселени көтөрүп жатабыз. Мына Шакирова көчөсү действительно күндүзү же түнү да 12-1 чейин проблема да бар. Айланып башка жол менен жүрүп атабыз водительдерчи. Ошого эң туура, мен дагы ошо сунушту берейин дедим эле. Мына совместный депутатский комиссия, авторитетный бир комиссия түзүшүбүз керек да. Депутаттар болсун, биздин архитектура, инспекция, баардык инженер службалар, прокуратуранын чоңо барып штаб түзүшүбүз керек да, штаб. Барып туруп мыйзамсыз болсо ошолорду суусун, газын, светин баардыгын өчүрүп ошолорду рычагыбыз колдонушубуз керек да. Эң туура Шакирова, Шайтөбө, Абдыкадырова көчөлөрү пробка. Кайсы жерде жол жасасак, ошол жерде уже коммерческий болуп кетип атат да, ошону көзөмөлгө алып, эң туура. Ошондой комиссия түзүшүбүз керек. Түсүнүш берайын. Мен мэрия
жактан өркенешке биз дагы кат беребиз. Шурага ушул концепт боюнча сунуш берем. Ошону берип көзүмдү алып коет. Макул бул боюнча биз парламентте чогуу туруп, красавиктер менен биргеликте ошол комиссия түзүү боюнча катыңыздарды берсеңиздер, биз сиздердин ар бир красавиктерди жөнөтөбүз. Андан кийин ошол комиссия түзүп, сиз айтканыңыз боюнча иш алып барышыбыз. Андан кийин Бектолом Түлөнбаевич, мына шаардагы жеке лабораторияларды ким көзөмөлдөйт? Бул жеке лабораторияларды саламаттык министрликте медицина бөлүмү бар. Ошолор жеке көзөмөлдөйт. Биз аларды жеке лаборатория текшергенге бизде укук жок. Клиникалардагы, больницадагы лабораторияларды сиз көзөмөлдөйсүз да? Мамлекеттик, Мен айтайын дегеним, сиздин 2 клиникаңызга, 3 клиникаңызга лабораториялык эмелерди тапшырса, 3 башка чыгарып берет да. Бирөөсү сен сахарсың дейт, бирөөсү сен холестериниң жогору экен дейт, бирөөсү бооруң ооруп атыптыр дейт. Биз кайсынысына ишенип дарыланышыбыз керек? Бул жерде бизден 3 клиникабызда тең бирдей аппараттар бар. Алар автоматический биохимический анализ деп коебуз. Ошолор менен жабдыктаналар. Ошол учурда реактивдер деле биз окшош реактивдер болот. Эми аппаратта кээ бир учурда мисалы үчүн оору бүткүн алып тамак ичкен болушу мүмкүн же башка бир ситуациялардагы бул анализдердин жыйынтыгындагы чоң роль ойнойт да, натыйжасына чыгат. Ошонун негизинде мисалы кээ бир жерлерде башкача чыгып калышы, кээ бир жерлерде башкача чыгып калышы. Бул анализге таасир ете турган факторлор да көп да. Ошонун негизинде болот. А так бизде медперсонал окуудан өткөн категориялары бар, жогоруда алар повышение деп коет, өздөрүнүн билимин жогорулатуу боюнча дагы атайын окуулардан өтүшкөн. Аппараттарыбыз жаңы азыр бүгүнкү күндө боюнча бизде эч кандай суроо болушу мүмкүн эмес. Бирок кээ бир учурларда мисалы үчүн биз азыр атайын ушундай болбош үчүн биз мына плановый жактар жагынан биз ооруканада биз централизован деп коюп атабыз. Нактылыкта жайгашкан лабораторияга жөнөтүп атабыз. А бирок экстренный случайларда биз ошол сиз айткан клиникаларда анализдер жатабыз. Анализдер боюнча бизде сапаты жагынан жакшы. Жок, эми сапаты жагынан билбейм кандай болот. Бирок мен сизге факт менен көргөзүп бере алам. Бир моментте аралыгы 15 мүнөттөн анализ тапшыргам. 3 башкача көргөзүлөт. Бирөөсү холестериниң жогору, бирөөсү төмөн, бирөөсү сахарының жогору, бирөөсү төмөн. Биз кандай кылып дарыланышты билбей калдык. Экинчи маселе, оштун курагучка каршы күрөш боюнча сизге карайбы? Ал жерге сиз барып өзүңүз көргөнсүзбү? Кандай ал жерге оорулуу адам барса өлүп калат да. А жөнөкөй адам барса оорулуу болуп чыгат. Чоңдордуку же балдар? Чоңдорду. Ал бул диспансер боюнча айтып кеткен болмосом ал 200 көбө лайфташкан эле азыр бүгүнкү күндө сугагычта 160 көкө кыскарган, 160 көкөнү эсептелет. Ал боюнча быйыл уже ал дагы капиталдык ремонттон өтүп Ал капитал эмесин айта элекмин. Мен ошол жерге иштеген баштардын оорулары болгон мамилесин айтам. Кирип, приемго кирсең, ал башка жакты карап туруп эле сен мындайсың деп. Бул эмне деген мамиле? Же акча бергендерди деле карайсыздар сиздер. Кандай мамиле? Ал жерге өпкөсү ооруп, өзүнүн мындай бир көйгөй менен барган оорулар барат да, туурабы? Үчүнчү маселе, скорый. Скорый сизге карайбы, карабайбы? Скоройду чакырсаң, бир жарым саатта келет. А өзүнүн кош коесузбу? Өзүңүн кош коюңуз. Кошулбады. Өзүңүн машинаң менен барсаң, кабыл албайт экен. Силерди ким күтүп, кандай өлүп калыш керекпи? Азыр бүгүнкү күндө ал скорыйлар боюнча биз подстанциялар уштурулган шаар боюнча 4 жеринде атайын подстанциялар бар. Алар
КБК'da бар, Ақтилекте бар, олар шақырылған орындар бейтақтарға баруының уақыт қысқартыш мақсатында жасалған да. Бірақ кейбір учурларда жана чакыруулардын саны өтө көп болуп атат бүгүнкү күндө. Ошого байланыштуу узарган болушу мүмкүн. Ошол эле учурда мына өзүндө атайын процедурный кабинеттер уюштурулган скорый помощьтун ичинде. Ал эгерде жаран кайсы убакта күндүр келсе, ошол жерде атайын адистер бар, алар өздөрүнүн биринчи жардам көрсөтүшүп, ошол жерде эгер амбулатордук жардам көрсөтүшүп, амбулатордук жөнөтүшөт, эгерде госпитализация кылыш керек болсо, ооруканаларга, кайсы ооруканага тиешелүү болсо, ошол жака жөнөтүшөт. Сунуш. Урматтуу Шаятбек Дөнбаевич, эгерде сиз мага ишенбей айткан болсоңуз, эртең менен ачка чыгыңыздагы өзүңүздүн анализиңизди ар бир клиникага тапшырып көрүңүз. Кандай жыйынтык берет экен? Анан өзүңүз чечесиз кантип дарыланышты. Ар кимиси ар түрлүү берет. Кимисине ишенип, кайсы эмне менен лабораториянын жыйынтыгы менен дарыланышты билбейсиң. Рахмат. Жолдорго тоскоолдук жаратуу бул именно укук бузуулар кодексинин немеде турат да 179 беренесинде. Именно ошол статьяны жергиликтүү мамлекеттик администрацияга жүктөлгөн. Баптар буну жүргүзсө болот. Мыйзамдын талаасына келтирсек болот. Бирок баптар бүгүнкү күндө өзүнүн функциясын аткара албай атат. Анан да мен бир вопросум бар эле ички иштер органдарына. Сиздер жөнгө салсаңыздар болобу ушул жол боюндагы суда чыгып алган адамдарга? Ушуну да мен өзүм белгилеп коеюн. Именно 462 беренеде укук бузуулар кодексинде турат. Именно 179 берене ички иштер органдарына да жүктөлгөн. Эгер муниципалдык болсо органдар жүргүзөт, эгер мамлекеттик деңгээлде болсо, даже интранстар тазалануу укукту 3 органга берилген 179 берене. Азыркы күндө биз өзүбүздүн ишибизди тийиштүү органдар аткара албай атабыз. Натыйжада шаар барда. Биринчиден, экинчиден жана мыйзамсыз курулуштарды атабыз. Биз именно ГАСМге инспекция жоюлган архитектураларда жүрүп калды да, биз кечээ координациондук кеңешмеде алып чыктык. Координациондук кеңешмеде маселе каралды. Вот эксплуатация болмой сайын светтер подключение болбош керек. Алар ишке кирбеш керек. Бирок аларга электр энергия тарабынан инспекция менен гейт деген ишкана бар. Наряд берип туруп подключение бербейт. Бул значит коррупционный схема да. Эч кандай вот эксплуатация болбой туруп эле, сен вот эксплуатация болбойт деген архитектура тарабынан азыр кайтып аткан Шакирова көчөлөрүндө разрешительный документтер берилген эмес. Үйдү эле реконструкцияга туруп, жанагы профиль өзгөртүп туруп кафе кылып атышат. Бирок ал үйгө келгенде архитектура айткан автопаркинг жок бере албайсыз документ деп атат. Бирок ошол учурда подключение келип калып атат. Ушуну дагы биз кече койдук, даже элеген кызматынан бошотконго чейин карап бергиле деп туруп министрлерден кат жаздык. Сиз көтөрүп аткан маселе шаардын ичиндеги эң бир коррупционный, эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп калды. Ушуну биз сиздер дагы жакшы маселе көтөрүңүздөр. Мыйзамсыз курулуштарга подключенияларды, свет электр энергияларды, сууларды тек подключение берген кызматкерлерди токтотуп турушубуз керек да. Бизде бир гана ой бар. Значит, документи жок болсо, бул акча менен же коррупционный бир элеме менен бүтүп деген сөз келет. Рахмат сизге. Бунун башчыларынын дагы кайсы бир деңгээлде жетиштүү иштеп жаткандыгы тууралуу сөз айтып кетти. Өз кулагыңыздан уктуңуз. Ушулардын үстүнөн дагы катуураак иш алып барып, эгерде өз ишине тын эмес, өз ишин алып барбай аткан жетекчилер болгон болсо, сөз кылып чыгарып көрөсүз деген ойдобуз, ошону такырып коесуздар. Анда кийинки сөз Жапалак айылында жалпысынан канча жер бар? Сулат жер, кайрак жер, бардыгы кошулуп канча жалпысынан? Жапалак айылында башкармалыгында жалпысынан 12.068,175 гектар жер бар. Анын ичинен айылы жер 3092 гектар. Ошол эле 3092 ичинен сулуу жер бүлүшү 1034 гектар. ФПС'нин жери 313 гектар. Кайрак жер 1060 гектар, үлүш жер ФПС'ке 634 гектар. Көп жылдык бактар 139,5 гектар. Калктуу конуштар 1747 гектар.
Жайык жерчи, жайык жер. Жайык жер 1569 133 гектар. Жайык кандидат сиздер карайбы? Жок, алар өздөрүнчө. Бухгалтериясы бар. Урматтуу укук коргоочулар, ушул жайык кандидаты боюнча ноокат жолунда жайык кандидатына караган жерлер шагыл завод болуп сатылып кетти көптөгөн жерлер. Ушул боюнча териштирип койсоңуздар. Мен прокурор прокурорымыздан Араванскийдеги Гүлбазардын алдындагы кичинекей сквер ошол частныйга берилип кетти деп кайгылып атат. Биз эскилерди кайтара албай атабыз, бирок жаңысынан бергендер дагы толтура чыгып жетекчилер келмеди. Ошол жоопкерчиликти тартып камаш керек. Ошол чара көргөнүбүз үчүн. Экинчиси, мынау маршрутка маселеси боюнча урматтуу депутаттар, жанагы 10 сомдон 15 сомго көтөрүп берген элек. Кечкисин 7-ден саат 11-2-ге чейин жанагы 20 сом болот. Азыр эми күн узарып калган. Ошону убактысын 8-ге жылдырып берсек, сунуш. Андан кийин мынау Сонбек мырзага сизге азыр кандай десем, асылыштар менен алысмын, бирок 1 ай сизге убакыт. Сиз айткан көйгөй буга чейин маршрутка маселесин, эски жол акысын көтөрүп берсеңиздер чечилет дегенсиздер, бирок чечилбей атат да. Ошол сиз 3 жетекчиден ишиңизди аткара албай атасыңар. 1 айдан кийин бул көйгөй чечилбесе, жумуштан кетишиңизди мен талап кылам. Андан кийинкиси мынау прокурорумузга Жапаларайдын башкармалыгына тартылган газ түтүктөрү боюнча 10-14 жыл болуп кетиптир. Бирок жыйынтыгы жок да. Алис программасы аркылуу тартылган дейт, бирок ким буну мэриядагы же тендер уткандар дагы ошону көзөмөл кылып берсеңиздер. Андан кийин мынау Зелен Кош боюнча азыр эгилип аткан дарактардын саны 10.000-ден 100.000-ге чейин деп баа берилип атат. Ошол бүзүндөсү дагы ошондой болуп сакталса, эккен дарактарыбыздын баардыгын жана көктөш керек болот да. Ушуларга ошо тиешелүү жетекчилер очерк менен жооп берип койсоңуздар. Рахмат. Участиаңыздан сайтардан бул. Себеп дегенде бул айтканыбыз азыр тендер жарыяладык. Эми чында маршрутка боюнча частник берген, эгерде муниципал автобус болгондо биз саяткандай 1 айда кылып коймокпуз да. Бирок ошого карабастан биз сиздерге бергенбиз GPS навигаторду доллар кымбатына байланыштуу биз тендерге бердик. Бул биринчи маселе боюнча. Анан Зелен Кош маселеси боюнча азыр бизде өкмөттөн ташма келген. Ош шаарындагы бүт дарактардын аз эсебин алабыз. Номерация боюнча. Азыр ошол мисалы үчүн биз ар бир даракты мисалы үчүн чоң көчөлөр бар, бизде Ленина, Курманжан, Масалиева көчөлөр. Ошол көчөлөрдү менчигин түрүнө карабастан кафе болобу, магазин болобу, ошолорго жоопкерчилик маселесин жүктөп атабыз. Себеп дегенде чындап эле Зелен Кош өзгөрүп атат. Кечээ 10.000 гектар кээде Зелен Коштун балансына каралган жерлерге бар, 5 пост жерге эктик. Ошолордо бүт барып бөлүп берип атабыз. Жол акын көтөрүп бергенде баардык куратылар менен жанагы жол акын көтөрүп бергенде кураторлор менен баардыгы менен сүйлөшпөйбүз. Ошол жол акын көтөрүп берсеңиз чечилет деген. Чечип бергенден кийин кантип айтсам кечирип кетишиңиз керек. Сиз иштеңиз деп атам. Рахмат. Кийинки сөз Ашимжанов айтып берет. Менин боюнча бул жанагы Айдар деген жеке ишкер бар. Бул Верховныйга чейин барып утуп келген. Бирок бүгүнкү күндө Айдар эке менен сүйлөшүп жүрүп, жердин 600 сотигин алдык. Жана аркасында Атиканын аркасында жер бар го, ошону муниципалдык менчикке өткөрүп берилди. 600 сотик. Ал жерде өзү 6-7 сотик болсо керек өзүчү. Ошону барып эле почта алдык. Бул эми мындай айтканда мыйзамдуу түрүндө ал уткан, бирок аны сүйлөшүү жана эми колго неме кыласыз деп кайтарып алдык да. Аны жасырмак штаттарды. Экинчи вопросубуз кайсы боюнча? Газ түтүктөрү боюнча, булар боюнча кылмыш иш биздин мурдагы Ош областынын немесин аймагында карап турган Нуру деген ишкана бар эле. Нуру тарабынан иш козголуп, жана топтолгон акчалар, жана эл тарабындагы жана газ ишканасынын тарабында кеткен фактылар аныкталган да. Бул боюнча кылмыш иш бүгүнкү күндө Ош областык немесинде турат. Тергөөдөгү иш. Бул боюнча укуктук балдар берилген. Рахмат. Кийинки сөз Сергей. Буга дейин 24
январда 8 протокол чыккан. Именно Венера Калышынан чыгып болсуңарбы? башка маселе. Венера Калышынан. Биз Сонунбек мырзага бул суроо. Биз буга бери Кемсай массивине бара турган маршруткалар боюнча кайрылганбыз, ошол боюнча не иш атканбыз. Sizin ошоңуз боюнча биз азыр бир маршрут менен сүйлөштүк. Себеп дегенде ал жака эртең менен бир барат экен, анан кечинде бир барат экен да. Ошого биз бир линияга берип атабыз, ошончу. Апа деген, анан кийин иштеп кеткенден кийин, эл көбөйгөндөн кийин, себеп жакшы иш болот ал жерде. Эл саны көп болот, ошондо өзүнчө линия ачып беребиз. Азыр биз бир линия менен келишип турсабыз, эртең менен ошо алына апарып койгон, а кечинде алып келип коет иште. Анан жанагы толук иштегенден кийин биз чоң бир линия беребиз деген. Көзөмөл алмасың. Боюнча Салиева 27-көчөнүн 27-үй боюнча мыйзамсыз курулуштар аябай азыр кече күнү алып келсе, азыр уже бетон коюп забор кылып атышат да. Бул бир гана Салиева 27 эмес, Төлөкөн кичи районунда дагы болуп келип атат. Буга кандай бир көзөмөл же штраф деген нерсе болобу барга же бир гана 3-4 жолу кагаз бересиңер, бирок бул кагазыңарга алар эч кандай иш алып барбай атат. Курулуштар боюнча барлык жерде айтылып келатат да. Айтылган сайын ошончо мыйзамдык курулуштар курулуп эле келатат да. Буга мындай бир чектөө коюлуп кетти. Эгерде сиздер кечээ мага мына ушундай бир сунуш менен байлыңыздар, шаардык кеңештин депутаттарынан жумушчу топ түзүп, прокуратурадан, бардык органдардан түзүп, ошол жерге барып документтерин текшерип, ушундай мыйзамсыз курулуштар боюнча бир катуу чара колдонсок деген ушундай бир сунуштар түшүп атат. Эгер сиздер макул болсоңуздар, медиа бизге сунуш берсеңиздер, биз депутаттардан жумуш топ түзсөк, жумуш топ менен бардык органдар, текшерүүчү органдар бардыгы барып мыйзамсыз курулуштарды бир чек койбойлу, кандай дейсиздер? Туура маселе көтөрүлдү. Урматтуу Торой, туура айтып атасыз. Биз азыр ошо сөз болду, депутат жооп берди, именно ошо курулуштар турундар боюнча. Азыр биз сүнүш берип атабыз, биз мэриядагы көркенешке сүнүш берелик, ошондой бир комиссия түзүп, жакшы. Мэрия депутаттар, биздин службалар бар, мамлекеттик ишканалар бар, газ менен архитектура. Биздин инженер службалар менен чогуу бир комиссия түзүп, ошо график түзүп алып көчөрүп. Именно Шакирова, Шайтева менен айтып өттүм, Абдыкадырова көчөрүп атчы. Анан депутат туура суроо берип атат, мыйзамсыз курулуштар көп. Эми маптар менен азыр чогуу иштеп атабыз, эми мэрияны бардык жерге биз көзүбүз колубуз жетпей атат. Ошого маптарды иштеп атабыз. Маптардан бизге азыр жумана Манасатадан жакшы көп заттар келет. Ошо Сулеймантоо маптар келет, ошондой жерлерден бизге кат келип атат, эми мыйзам чегинде иш алып барып атабыз. Алынасында коопсуздукту карап бериңиздер депчи. 27-көчөнүн начальниктары же болбосо ал жерге именно двойной сплошной ветке полосанын жанына кандайдыр бир светофор коесуздарбы деген кат жүзүндө берилген. Бул жасыруу вопроска тийиштүү маселе. Жок боюнча. Бул соц вопрос эмес. 10 секунд депутат коштор көрсөтөт. Бул жерде эң биринчи бирөөнүн кызыкчылыгы эмес. Андай нерсени токтотуп, өзүңүздүн ишкердин такалып барышыңарды аябай суранат элек биз. Бул жерде элдердин гана коопсуздугу ойлонгон. Өткөндө айткан Венера катышканда бул протоколдор эч нерсени чечпейт деп. Жасым Махмудович, сиздин маалыматыңыз бар да. Сиздин кабинетиңизде бүт бардык мекеме ишканалар текшерүү менен бул протоколдо ушул депутаттар да катышкан. Ошол аткарылган жокпу бүгүнгү чейин? Биз депутаттар менен чогуу кабинетте ошо жыйын өткүзгөнбүз мына. Ооба, 5-6 депутат болчу. Ошо Актерекке городской больницабызды барактасына временно вактылык токтотуп тургула
беришкен. Анан биз урбанизациялы главврач келген жок ошондо. Зам главврач келип биз временно 2 айга давайте, же 1 айга алабыз. 2 айга временно мына воротасын токтотуп, ар жактагы машина кирсин деген депутаттарды сүнүшү менен биз протоколун тапшырган бергенбиз. Бирок ошол мезгилде городской больница ошону аткарган жок. Эмне себебин мен билбейм. Анан мен главврач менен сүйлөштүм, временно бекитип туруп. Анан барсаң ал протокол аткарылып жер эмес экен. Туурабы? Ошо больница эмнеген мен түшүнбөй калдым. Жаңы жетекчи келип турат, ошо жаңы жетекчи менен сүйлөшүп, ошону Атқарышын көзөмөлгө карап коюңуз. Себеби ал жерде жеке өзүнүн ылчыгы эмес, ал жерде светофордун жоктугун айтышат, звонок калса турганын айтып атат. Ал жерде баардыгы үчүн эле, ошо шаардын тургундары үчүн. Светофордон кирип, ошо светофор менен айыл бересин деген гана маселени айткан булгузчу. Кеңсай массивиндеги жер берилген көп жыл болду. Ошол Кеңсай массивинде эмне ишке жатат? Ал жерде азыр чегирткеден башка эч нерсе жок. Жол, суу, свет деген инфраструктурасы эмне болуп атат? Вице-мэрлер сиздерге суроо берип атасыз, шаардык мэрия. Укканыңар жок, Кеңсай массиви эмне болуп жатат? 10 миңден ашык жер адамга жер бергенбиз. Берилген боюнча турабы, же жол салып атасыңар, же эмне шарт куруп атасыңар? Ал жерге фабрика түшүп атат, адамдар барып жайгашыш керек, эмне иш керек? Кеңсай массиви боюнча кече жакында жол салынды. Адашпасам 38-39 миллион по-моему. Республиканский бюджеттен акча бөлүндү. Ошону ДЭУ жактан кирген жол полностью ошо заводко чейин асфальт жолу салынды. Андан сырткары туура айтып атасыз. Ал жерде коммуникация, баары коммуникацияны тартып атат ошо жеке ишкердер. Канализация, свет, газ, суу маселесин чечип атат. Анан туура айтып атат, ошол жерде 500 гектар жерибиз бар. Кеңсай массивинде ведомственный комиссия 2012 жылы адашпасам жерлерди пофамильно, поименно бөлүп берген. Бирок бүгүнкү күндө болсо бир 6-7 үй бар да. Бирок бөлүнген чыгайын. Анан кече жакында бизге арабский фондар келип атат. ФАП салып беребиз, мектеп салып беребиз, үй салып беребиз деп. Анан ошо Кеңсайдан жер бердик. 15 үй салып беребиз деп. Баягы жетимдерге, баягы мал ыймуучу семьяларга мектеп, ФАП ошо жерди көрсөтсөк, аларда кичине инфраструктурасы жок деп ал жерге барып. Ошол шарттын жоктугунан эч ким барбай атат. Жок, коммуникацияны чыгарып атат. Баягы жеке ишкерлер чыгып атат, биз ошолордон сурап атабыз. 500 жыл эмес, 1000 деп турба коюлгула, перспективаны ойлошубуз керек деген сунуштарды мен карап атам. Жасымак, экинчи суроомду да сизге байланыштуу окшойт. Быйылкы жылы канча мектеп, канча садик бүтүрөсүңөр 2022 жылы? Так точно айтып бериңиздерчи ушуну. Элдер сурап атат. Быйылкы жылы биз местный бюджетибизден 3 садик киргизип атабыз. 3 садик, анан өткөн жылы мына туура суроо берилди азырчы буга чейин 25 миллион, 23 миллион менен бүтүрүп аттык эле садиктардычы. Азыр эми дороговизна строительных материалов дегенде азыр сметный стоимость өзү где-то 60-70 миллион сом болуп атат да. Ошого мен ойлойм 3 садикке. Анан мектептерибиз бар. Мектептерибиз бар, мына 223 кварталыбызда бүтүп алды мектебибиз. Эми Амир Темурда дагы маселе бар, республиканский бюджет. Эң главный маселебиз мына ВЛКС мектебибиз. Алдагы маселе турат да 114 миллион. Өтө көп жыл болуп кетти ушу. Да, долгосрок болуп кетти. Ошого биз жыл сайын, 6 ай сайын биз кат жазабыз өкмөт башчысына. Мен ойлойм чечилип калса керек. Жооп алдым. Эми мына Бекболот Өскөнбаевич азыр газ боюнча айтып кетти. Бул 8-жыл сессиябызда ушул жапалактын газы көтөрүлөт. Прокуратура сизге дайым суроо беребиз. Прокуратурадан ушундай жооп алабыз да. Бизде тергөөдө турат. Эмне үчүн турат, ал жылбай атат, мен түшүнбөй атам. Аны бүтүрүп тергегилер тапкылай ким күнөөлүү. Силер ошон үчүн айлык аласыңар, ошон үчүн силер мыйзамды окуп
ушул отурасыңар иштетип. Мен ушуга тагында ар бир сессияда тергөөдө турат, көзөмөлдө турат. Бир күн эле ошону тапкыла. Бул боюнча Элки сессияда кое туруңуз. Мен сизге суроо берген жок. Элки сессияда ушул жапалак эли шаарга барган байыркы эл өткөнүн айттым эле. Же ичкенге сусу жок, же газы жок. Элки сессияда мындай шылтоону эч ким узунтпайлык. Ушул чечилди, же болбосо күнөөнү тарттык, же болбосо ушул эмени айткылачы бизге, турат деген сөздү укпайлыкчы. Суранычы. Мен кичине кыска жооп койчу. Бул Ош областык прокуратуранын көзөмөлүндө да. Себеби мурдагы биздин город неме гана эмес, буну айтып атпайбы? Мурда Ош областык прокуратурасына караган муру деген ишкана бар. Ошолордун жүргүзгөн мурунчу, типа мурда мен мына биздин жаныбызда Урмат прокурор дагы башталды. Баягы футболдун топ ал наркы караган, берки караган. Биз сизге азыр тапшырманы берип атабыз 8-окуусунда. Анда ушундай болбосун, сизге мен сүйлөп атам, урмат прокурор. Мен сизге отурбай туруңуз, сурап айтып атам. Узачычы. Наркы караган, берки караган, турат деген шылтоону айтпай бир чечим чыгарыңыздар сураныч. Андан кийинки суроо. УВД барбы? Дагы өчүрүп коюңуздар, УВД. Азыр тамагында убактыңыз бүттү. Немени сактайлы. 10 секунд кошуп бергиле. Мага келгенде ушундай бересиз. Сизгеби 10 секунд барган. Баарына кошуп бериңиз. Баарына кошуп бериңиз. Туруп туруңуз. Эми мына ОПЦ жүрүп атабыз, аймактарда ОПЦ. УВД жок экен, кимден сурайбыз? УВД туратпы? Аны отурасыз жөнөттөн бери, он жол УВД дедим. Убакыт кетип атпайбы бул жерде? Аймактарда ОПЦ жүрүп жатабы деп сизден сурап атам. Бул жүрүп атат, эжеке. Мурункудай эле сиз иштеген маалда окуучу мен билем ал өзүм иштеп. Муну азыр Кийинки сөз түрдө Илья Зекелбек сиздер. Саламатсыздар, Мактурага тиешелүү жолдорду бир масштабтуу бир долбоор жазып туруп, ошол асфальттарыбызды бир кеңейтип, бир сапаттуу салган бир долбоор жазайынчы. Ушу келген туристтер келип уялып кетсинчи ушул биздин асфальттарыбызды көрүп. Экинчи сунушум. Кыргыз Республикасына тыюу салынган Хизбут Тахрир, Акраме, Салафия, Янкир, Инкар диний кыймылдарынын мүчөлөрүн кармоодо жана ошол кылмышкерлерди кармоодо биз Ош шаардык СИЗОсуна киргизебиз да. Ошол Ош шаардык СИЗОсу Ош шаарынын так ортосуна жайгашкан. Жанында бала бакча бар. Коопсуздук жагынан да кооптуу да. Мен ушу сунушумду ошол тиешелүү органдарга тапшырма берели. Шаардын чекесин чыгууна маслатканчы. Жана эми суроо, мына ипотекалык үйлөрдү курууда канча компания тендерге катышат? Мисалы, курулуш компаниясы үйлөрдү курулат да, алар жер издейт, сатып алат, документ даярдайт, мени баарын даярдап берет мына ипотекалык үйлөрдү. Эмне үчүн ушул курулуш компаниясы ушул кызыктар эмес да, эмне үчүн ушул катышпайт тендерге? Бир саналуу эле компаниялар катышат да. Сол жооп берип койсоңуздар, убактын токтотуп турсак. Тендердин шарттарын жакшы билесиздер, ал жерде эч кандай чектөө жок. Каалаган компания катышып толук мүмкүн. Бул эми курулуш компаниялары бериш керек го деген ичи башка айтасыз. Мына Жапалак аймактык башкармалыгынын жетекчисине, мисалы мына Пятилетка айылында баягы Мурзөдө кесилген дарактар боюнча штраф салынган, ал сотко ачты иш. Ошол башкармалыгы жетекчиси кандай сиз көмөк көрсөттүңүз ошол айылга? Убакыт токтотуп туруп. Жапалак айылдык башкармалыктын Пятилетка айылындагы Мурзөдө кесилген дарактар боюнча сотко чейин барып токтолду. Ал эми дарактарды кескенде ошол Мурзөнүн өзүнө иштеткен экен да, бул дарактардын акчасынчы. Сиз кандай жардам көрсөттүңүз ушул айылга? Бизден жардам эми жерде айыл башчысы кошо иштешет. Айыл башчысы сиз как аймактык башкармалыктын жетекчиси катары сиз жардам көрсөтүшүңүз керек, сотко катышыңыз керек эле. Жок, дагы 10 секунд кошуп койгон.